Эл аралык авиарейстер качан ачылат? Республикалык штаб билбейт экен. Сиз 5 минут премьер-министрсиз. Мындай тагыраак айтып койгулачы. Качан башталат? Урматтуу Дастан Далабаевич, пандемия, коронавирус боюнча акыбалдарды көрүп атабыз. Башка мамлекеттердеги акыбалдарды дагы биз мындай күндө анализ кылып атабыз. Маселе абдан оорда. Бир жагынан экономика тармагы, анан бизде болгон жана рейстерди жок кылып албаш үчүн тез киргизүүнүн жолунда карап атабыз. Штаб билет, штабта бул талкууда күндө биздин талкуубуз болуп атат. Бирок азыр киргизсек, азыркы мына биз эмне үчүн азыр буга чейин да сөз болду, акыркы мезгилдерде коронавируска чалдыккан адамдардын саны өсүп атат деп, мына бүгүнкү күндө 90 болду. Bunun негизги себеби катары анализ көрсөтүп атат. Биз мына 11 май biraz экономиканын тармагын бошоттук. Андан кийин 21 майда көпчүлүк тармактарды көбөйттүк, бошоттук, ишке киргиздик. Ошону менен кошо эл көчөгө чыкты. Элдин арасында бүгүнкү күндө табылып аткан коронавирустун 70% бессимптомдуу билинбегендер жүрөт. Ошол 70% элдин арасында болушу мүмкүн да. Анан кийин эл көчөгө чыкканда иште башка жерде контакт болуп атат. Баягы инкубационный период 14 күн өтүп, мына бүгүнкү күндөрү ошолор чыга баштады. Ушулардын бардыгы бүгүнкү күндө бизди чынын айтканда абдан мындай ойго салып турат. Эл аралык рейстерди ачсакпы, кайсыл убакта койсок депчи. Бирок бул үстүнөн иштеп атабыз. Азыр мен так айткандан туура эмес болуп калат, мынанча числода деп. Сөз түрдө карап, бир оңтойлуу алгоритмин түзүп туруп, аны ачышыбыз керек, ачабыз биз баары бир. Тышта калган жарандар ошону күтүп атышат да, себеби акчасыз калганда. Үйгө келебиз деп атышпайбы? Туура эми ал көйгөй бар, эми мамлекет, президентибиз баш болуп, өкмөт, сиздер бул жерде да бир топ ушул маселе боюнча тапшырмаларды бердиңиздер. Буга чейин 51 чартерный рейс жасалды. Чет мамлекеттен биздин жарандарды алып келүү боюнча. Бул тынымсыз жүргүзүлүп жатат. Мындан кийин да улантылат. Азыр дагы биздин графиктерде ошондой рейстер бар. Мына көрүп атасыздар. Мурунку караганда тез келе баштады, дагы келет. Мына азыр берип атышат 51 эмес, кечеги менен 52 рейс болуп тур. Былтыр урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович бир жакшы маселени көтөргөн да, 3 тараптуу бажы системаны көзөмөлдөө. Азыр казак тарап айтып атышпайбы бизге? Бизден контрабанда кетип атат. Ошону дагы көтөрбөйсүзбү бул маселени? Электрондук негизинде кылса болот да көзөмөлдөн. Туура. Туура айтасыз, жакшы сунуш. Мен жазып алайын, деп атабыз. Иштейбиз бунун үстүнөн. Кече видео тасма жарыя болду да. Сиз о бирде Эмилбек Кимсанбаев мурун бажы системада иштеген. Ошону сабап эми бирөө чара көрүш керек да, андай болбош керек. ГСИНде дайыма эле ушундай болуп аткан. Биз ОПГны жоймончо ушундай боло берет да. ОПГ бийликти, мамлекеттик бийликти сыйлаш керек да. Ушул бир мыйзам долбоорду МВД чыгарган ОПГшниктер боюнча качан ушул алып келет? Сиз карап көрөсүзбү, Кубатбек Алчиевич? Мүмкүн сентябрда биз 3 окуудан ушуну өткөрүп көрөлү. Биз бүгүн эле тактап туруп сизге айтайын эмесин жогун. Тактап кайсы деңгээлде экен бүгүнкү күндө, чын айтсам кабарым жок экен. А бирөө жоопкерчиликке тартылабы? Мына кеченки видео тасма боюнча. Азыр менде маалымат жок, мен ойлойм, тиешелүү органдары бул боюнча иш алып барып атат деп. Тем более азыр ушу сиз айткандай, мына жарыя болгондон кийин буга сөз түрдө реакция болот. Болбосо биз ал боюнча көзөмөл кылып тиешелүү органдарга айтабыз. Пенсионерлер сурап атышат, ушул жылда пенсияны токтосундай берилеби? Социалдык төлөмдөр, айлык акы, жөлөк пул сыяктуулар эч кандай маселе жок. Жылдын аягына чейин толук кандуу убагында төлөнүп турат. Кубатбек Алчиевич, сиз азыр мына премьер-министр болуп атасыз. Жоопкерчиликти сезип атасыз, туурабы? Ооба. Тиги мурункудай тойлорго катышпай иштесеңиз да, анан айтпасын да бизге тойго катышты, самсын жеди деп ушундай сөздү биз дагы укпайлы.
Сиз мына премьер-министр бул өтө маанилүү кызмат кылып атат да.